Валюта базарындагы абал көзөмөлдөнүп жатат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Азаттыкка берген маегинде билдирген. Жапаров белгилегендей, банктар уставдык капиталынан башка каражатты пайда катары кардарлардан алуу, киреше табуу үчүн иштейт. Акылбек Жапаров банктардын маржасын кароо пландалып жатканын айткан. Өлкөдө акча кредиттик саясатка улуттук банк жооп берет. Биз тапшырма бергенбиз. Алар банктар канчалык туура пайыздарды коюп жатканын карап текшерип жатат. Банктар 1-4% чейин комиссия коюп жатат. Азыр анын үстүндө иштеп жатышат. Бирок суроо талап сунушту жаратат экен. Жалпылап айтканда андай чоң маселе жок, дейт Жапаров. Министрлер кабинетинин төрагасы ошондой эле өлкөдө валютанын кара базарынын пайда болушуна байланыштуу кырдаалга комментарий берди. Анын айтуусуна караганда, биздин өлкөдө эркин базар калыптанган, ошондуктан эч ким алданбаш керек. Акчанын баарын банктардан алуу зарыл. Акча которууларды банктар аркылуу жүргүзүү абзел. Бизде доллар, алтын, валюталык запас жетиштүү. Өкмөт да аракеттерди көрүп жатат. Азыр дүрбөлөң түшүүгө эч кандай негиз жок деп ойлойм. Башка өлкөлөрдөн валюта келип кетип жүргөн, азыр деле келип кетип жатат, дейт Акылбек Жапаров.